Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуалардан баарыбызды сактасын. Бул биздин сабагыбыз, Алла Тааланын ибадаты бул. Сүйлөгөнүбүз дагы, укканыбыз дагы ибадат. Буга сооптор жазылат, күнөөлөр кечирилет, даражалар берилет. Аллахымдын эң негизи ыраазычылыгы берилет. Бирок качан ар бир эле сөздү сүйлөгөндө же укканда сооп жазыла бербейт. Сөз туура болсо, ниет туура болсо, Алла разы болгон сөздү Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөсөк, Алла разы болгон сөздү Алланын ыраазычылыгы үчүн уксак, ошондо сооп жазылат. Ошон үчүн иншалла бул сабагыбыз, туугандар, биз жараткан Алла Таалага жүздөнүп, Алла Тааладан акыйкатты жүрөктөн тилеп, дуа кылып, сабактын бүткөнгө чейин Алла Субханаху ва Таала жүрөгүбүзгө Кур'андын нурун насип кылган болсун, хадистин нурларын насип кылсын, акыйкатты Алла Таалам көрсөтүп, чыныгы кулчулдукту аткарганга Аллахым өзү жардам берсин. Негизи ахиретибизди Аллахым оңдоп, ахиретибизди Алла Таалам өзүнүн разы болгон бей ишине киргизген болсун. Амин. Бүгүнкү сабак Кур'ани Каримде Дул-Кифл, кээ пайгамбар деп айтат, кээ аулия деп болгон деп айтат. Ушул боюнча кандай болбосун, улуу адам болгон, Кур'анда бунун окуясы бар. Бул киши Алланын сүйкүмдүүсү болгон, кандайдыр амалдары Алла Таалага жаккандыктын себебинен Аллах Кур'ани Каримде бул кишинин атын зикир кылган. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва Исмаила ва Идриса ва Дал-Кифл куллун минас сабирин. Ва адхалнахум фи рахматина иннахум минас салихин. Алла Таала пайгамбар кылып жиберип Исмаил пайгамбарды, жана Идрис, жана Дул-Кифл. Булардын бардыгы сабыр кылуучулардан эле дейт. Шарияттын өкүмүнө жана таквини, ташри'i ахкам деп коет. Алла Тааланын өзүнүн өкүмдөрү бул ааламдагы болуп аткан окуяларга, ушуларга дагы сабыр кылуучулардан болчу булар дейт. Жана биз аларды өз мээримдүүлүгүбүзгө киргиздик. Албетте алар салихин, түз туура жүргөн кишилерден болчу дейт. Бул жерде Зул-Кифл пайгамбарбы же валиби бир окуясы, таң калыштуу бир окуясы айтылат. Бирок Исмаил пайгамбар, Идрис пайгамбардын катарында бул кишилер Исмаил пайгамбар менен Идрис пайгамбар Кур'анда көп жерде айтылат. Булардын пайгамбарчылыгында эч кандай талаш маселе жок. Дул-Кифлде ушул пайгамбарбы же пайгамбар эмеспи, бул тууралуу талаш бар. Ибн Касир рахматулла алейх айтат, бул кишинин атын эки пайгамбар менен бирге айтып атат. Мындан билсек, бул дагы бир Алланын пайгамбары болушу мүмкүн деп айтсак деле болот. Бирок кээ бир башка риваяттарда маалым болот, пайгамбарлардын катарына кирбейт, балким бир салих аулия, Алла Тааланын сүйкүмдүү бир досу болгон эле. Имам Ибн Жарир өзүнүн санады менен жана Мужахид рахимахумулла булар бир окуя келтирет. Хазрет Яса деген пайгамбар болгон. Яса пайгамбар деп бул тууралуу дагы Кур'ани Каримде башка жерде келет. Вадкур Исмаила вал Яса ва Дал-Кифл ва куллу минал ахяр деген дагы бар. Эй Мухаммад, сен эстегин Исмаилди пайгамбарды, Яса пайгамбарды жана Зул-Кифлди, булардын бардыгы жакшы адамдардан эле деп Алла Кур'анда башка жерде ушундай деп айтып атат. Ошол Яса деген пайгамбар Кур'ани Каримде пайгамбар катары айтылган. Бул гарып алсыз болуп калганда
ниет кылган экен өзүмдүн бир орун басарымды бир дайындасам. Ушул жашоодо Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарганга, пайгамбардын мойнундагы милдетин өткөрүп бергенге ушул бир күнү ниет кылып калган экен. Ушул максат үчүн Яса пайгамбар алейхиссалам өзүнүн ыйман келтирген сахабаларын, жоро жолдошторун топтогон экен дагы, аларга айтыптыр: мен өзүмдүн бир орун басарымды дайындап коеюн. Азыр мына карылыкта, алсыздыкта ушундай абалга жетип калдым деп, ошого 3 шарт дептир. Бардыгын топтоп. Биринчи шарт, кимди орун басар кылат эми? Тандаш керек да. Дайыма орозо туткан күндүзү. Дайыма түндөсү уктабай, таң аттырып намаз окуган. Үчүнчүсү эч ачууланбаган. Деп ушул 3 шартты айтыптыр. Анан адамдар тааныбаган эле ошолордун арасында төмөн деп эсептеген эле бир киши туруптур. Мен депчи. Башка эч ким тура албаптыр. Яса алейхиссалам карап туруп, ишенип ишенбей, сен дайыма орозо тутасыңбы? Дайыма түндөсү намаз окуп чыгасыңбы? Эч качан ачууланбайсыңбы деп. О киши айтыптыр, шек күмөнсүз, үчөөн тең менде бар дептир. Яса алейхиссалам жакшы ишенбестен мүмкүн деп эртеси күнү келип, алардын бардыгын топтоп, дагы ошондой эле кайрылуу жасаптыр. Мен карыдым. Мен азыр ушу мүмкүндө алсырап, кегеде ооруп, ушундай болуп атам. Ордума ушундай бир орун басарды дайындайын деп, бирок ошол орун басарга кимде ушу 3 шарт болсо, ошону орун басар кылайын деп. Азыркындай эле айтыптыр. Дагы баягы киши туруптур. Эске алынбаган, эч кимди эле жакшы билбейт. Анан Яса алейхиссалам ошону өзүнүн орун басары кылат. Ошо орун басары кылганда шайтан ачуусу келип, токто, бу Зулкифил. Ошо киши Зулкифил. Ошо Зулкифилди өзүнүн желдеттери, аскерлерине айтат экен шайтан: буну азгыргыла. Азгырып, эптеп, азыркы мансаптан алып түшпөсөк болбойт. Кантип? Ачуусун келтиришибиз керек да, тийишипчи, провокация кылышыбыз керек да. Деп шайтандары айтыптыр, биздин колубуздан келбейт дептир, кичинекей шайтанчиктерчи. Биздин колубуздан келбейт, бул жогору жактагы деңгээлде деп, анан колуңардан келбесе макул деп, шайтан, иблис өзү киришиптир. Бу киши күндүзү орозо тутат, түндөсү уктабайт, күндүзү кайлуулада уктайт. Кайлуула деп түшкү уйкуну айтат да. Ошол учурда не уктайт экен да. Ошол учурда уктап атса, бир карыган аксакалдын кейпинде шайтан келип эшигин такылдатат экен. Так. Ким бол десе, мен ошол бир алсыз кишимин, мазлум, зулум чеккен кишимин. Эшикти ачса ошол киши: эмне болду? Ушундай элдер мага, коомумда мага ушундай зулумдук кылып, мынандай мени кыйнап дегендей мындай десе, боптур аксакал, мен кишини эс алып алып турайын, барайын, сиз ошондо келиңиз, акыңызды алып берем. Ким сизге зулумдук кылган болсо, анын мен бардык акысын алып берем деп кетирет. Зулкифил бар туруп, ойгонуп барып, барса баягы аксакал жок. Баягы киши жок, акысын алып берейин деп. Кечке чейин күтөт, жок. Анан баягындай эле кечинде бул намаз менен алек болот. Эртеси күн болот. Эртеси күнү баягы түштө дагы такылдатат баягы. Так. Ким бул? Мен ошо аксакал киши, зулум чеккен мазлум. Аны айтса баягы кече келген. Сиз кече эле айтпадыңызбы, келбедиңиз го? Кече айтпадыңыз, келбедиңиз го? Десе мындай дейт: кече ошо мага мен акымды бербегендер сизди көрүп калып, эми чечим чыгара турган жерде отурганыңызды, алар беребиз дегенден мен барбай койдум дейт. Анан сиз аны бопту деп ошон үчүн барбай койдум эле, сиз кеткенден кийин бербейбиз, эмне кылсаң ошо кыл деп кайра чыкты дейт. Ошон үчүн кайра келдим дейт. Биринчи күнү уйкусун бузган. Уктаттырбай сөзгө алаксытыпчы, ачуусу келеби экен деп жинне тийишип, ачуусу келбей койду. Эртеси күнү дагы кайталады, ушу 2 күн уйкудан калып атат. Ачуусу келеби экен деп, жок, ачуусу келген жок. Үчүнчү күнү кыйналып калды да. Анан айтты мындай деп өзүнүн үй бүлөлөрүнө: азыр деди кароолчуга катар коюп койду дагы, эч кимге ачпагыла, мен өтө чарчап калдым, эс алып алсам болбойт деди.
эс алып алсам болбойт. Болду деди. Уктап атты эле баягы аксакалдар келип келди. Кирейин десе киргизбейт. Жок. Бу эс алып атат ушундай деп. Карап кандайына кирди? Бир форточка ачык экен да. Ошол жерден кирип келипти. Кирип ички комнатасына кирип такылдатып кайрачы. Бул бияка ким кирип келди? Эшиктер жабык болсо, сразу айтты, бул шайтандын гана колунан келет. Сен Алланын душманысыңбы, шайтансыңбы десе, алдабай чын сүйлөп экен. Ооба мен шайтанмын депчи. Деп анан шайтан айткан экен. Ушул 3 күндөн бери сени ушу азгырууга алайын дедим. Эч азгырылбадың. Таптакыр ушу колдон чыгып кеттиң деп. Алда айтыптыр, бул менин күчтүүлүгүмдөн эмес, Алланын жардамынан деп. Ошентип алдап дагы, ошо сен кыйынсың деп алдап кетип, дагы азгырга алайынса алданбай коюптур. Мынакей Алладан ачуусу келбей. Ошон үчүн Зулкифилдин мааниси өзүнө жоопкерчилик, милдетин алгандын үстүнөн чыгат деген мааниде. Мынакей ушинтип ачууланбай, ушундай кылган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан эле, силер ачуулангандан сактангыла. Анткени бул ыйманды бузат. Ачуулангандан сактангыла. Бир сахабалар Абу Дарда радhiyallahu anhu, да көптөгөн сахабалар пайгамбарыбызга кайрылып, мага осуят айтып коюңуз, мага бейишке кире турган амал айтып коюңуз дегенде пайгамбарыбыз айтат эле, ла тагдап, ачууланба. Дагы башкасын айтасызбы деп, ла тагдап, ачууланба деп. Ушунун бардыгын айтат эле себеп дегенде, бул ачуулануу бардык жамандыкты өзүнө топтоп алат экен. Кек сактоо ушудан кийин келет экен. Жаман сүйлөгөндөр, ошон үчүн биздеги чечим бар. Ачууланган абалда эки адамдын ортосундагы чечимди эч качан чыгарбагыла дейт. Эки кишине урушуу ылдыйда болуп кетсе, сиз ачууланган болсоңуз, чечим чыгарганга укугуңуз жок да. Себеп дегенде адам ачууланганда билесизби? Ал шайтан адамдын канында жүрөт экен да. Адамдын канында жүрөт дагы, буну кызартып, билесиз, ачууланган адам көзү кызарып кетет. İçteki bir çok bolot eken bol. Oşo çoktun täsirинен адамдын көзүнөн от чыгып, кыпкызыл болуп, могул жерде тамырлары шишип турат, көрбөйсүзбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ким ачууланса, аны дарылай турган жолу таарат алсын деди. Бул от шайтандын ачуулуна, шайтан оттон жаралган. Ушул ысытып, кайнатып туруп ушул бузу бере турган. Пайгамбарыбыз айтат, оттун дарысы суу экен. Отту өчүрө турган ал суу экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, не деди? Дарат алып келсин деди. Дарат алып келсин, муздак сууга жуунсун, ордун которсун. Бир хадисте келет, ким ачууланган болсо туруп турган, ал отурсун дейт, отурсун дейт. Себеп от дайыма жогору көтөрүлөт экен да. Шамды жагып туруп мылдый кылсаңыз дагы эле көтөрүлөт да. Ширеңкени жагып туруп мылдый кылсаңыз дагы эле көтөрүлөт. Анын табиятында көтөрүлүү экен да. Текеберликпи, ушундай карай турган болсок, ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ким от турган болсо ачууланып, ал отурсун. Отурган болсо ачуулан, анда жатсын dedi. Демек ушул ачуу кетет экен, шайтандын азгыры кетет деген мааниде да. Ушинтип кыскасы айтканда, Зулкифил алейхиссалам десек дагы мейли, же болбосо рахматулла алейх десек дагы мейли, кандай болбосун, ушунун окуясы Ибн Касир рахматулла алейх ушул жерде ушинтип алып келген, келтирген да. Эми Зулкифил Яса алейхиссаламдын халифасы, орун басары болуп, аулия салих болуп, өзгөчө сүйкүмдүү амалдардын себебинен Алла субханаху ва таала буну Кур'ани Каримде пайгамбарлардын катарында эстеп, пайгамбарлардын катарында зикир кылып койду. Мүмкүн кийин барып Алла таала пайгамбарчылык мансабын деле бериши мүмкүн. Себеп Кур'ани Каримде ачык айтылбагандыктан биз буга ошо ойдон эле ачык коебуз. Экинчи, Кур'ани Каримде Юнус алейхиссалам тууралуу дагы, Юнус алейхиссалам тууралуу окуя келет. Юнус пайгамбар бул Иракта Мусал деген ошол аймак бар. Ошол жерге пайгамбар болуп жиберилген. Иракта Мусал деген жерге пайгамбар болуп жиберилет. Юнус алейхиссалам бул ошо Якуб алейхиссаламдын балдарынан деп дагы айтылынат, Биньяминдин насабына барат дейт. Биньяминдин балдарынан болуп, баягы Биньямин деп Юсуф алейхиссаламдын бир тууганы бар эмес беле? Ошонун урпагынан деп айтылынат. Кур'ани Каримде Юнус пайгамбар 6 жерде айтылынат экен аты.
4 жерде өзүнүн аты айтылат. Юнус депчи. Ниса сүрөсүндө, Ан'ам сүрөсүндө, Юнус сүрөсүндө, Соффат сүрөсүндө. А 2 жерде бунун Зуннун деп өзүнүн лакабы менен айтылат. Анткени кит жутуп алган эле. Ошон үчүн кит ээси, мындайча айтканда кит ээси Юнус пайгамбардын лакабы болсо бул Зуннун деп айтылат. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ деген аятта дагы, экинчиси Калам сүрөсүндө فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ Хут деп ошо китте айтат. كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ деп Кур'ан-ы Каримде Анбия сүрөсүндө, экинчисинде Калем сүрөсүндө Зуннун, Зулхут деп лакабы менен айтылат. Жалпысынан айтканда Юнус пайгамбар Кур'ан-ы Каримде 6 жерде аты аталынып келип атат. Юнус пайгамбар бардык пайгамбарларда эле негизги максаты алгачкы ушу адамдарды даават кылып жараткан Алла Таалага чакыруу. Алардын бардык учурда болсун, заманда болсун, чөйрөдө болсун пайгамбарлардын максаты туура акыйдага, Алла менен байланышка, Алла Тааланын буйругун аткарып, Аллага кулчулдук кылып, баш ийип жашаганга жана ахиретке даярданганга мына ушуга чакырат. Акыйда маселесинин түп пайдубалы үчөө: таухид, рисалат, кыямат деп коет тугандар. Бардык пайгамбарлар ушуларда бир. Албетте шарияттары бөлөк пайгамбарлардыкы, бирок ушул 3 негизи бардыгында бир. Бул акыйданын пайдубалы болуп эсептелинет. Таухид Алланын жалгыздыгы, затында, сыпатында дегендей, өкүмдөрүндө, буйрук кылгандарында, бар кудуретинде бардык Алла жалгыз. Рисалат ушул Алла Тааланын өкүмдөрүн пайгамбарлар жеткизип, ал эми кыямат бул ахирет түбөлүктүү бар, бейиш дагы, дозок дагы ушул боюнча. Жана бенде менен Алла Тааланын ортосунда мамилени оңдош үчүн пайгамбарлардын максаты, ихластуулукка даават кылыш үчүн, пайда дагы зыян берүүчү Алла Таала өзү экен, Алла Таалага гана кажетти бүтүрүүчү экен деп ушуга чакыруу. Бардык пайгамбарлардын катарында эле Юнус алейхиссалам дагы өзүнүн дааватын коомуна баштап, алардын бардыгын чакырган, бирок тилекке каршы алар укпай. Анан кийин билесиздер, эгерде укпай турган болсо, жараткан Алла субханаху ва тааланын анын азабы анык да. Анын азабы анык. Юнус алейхиссалам анан буларга анан айтат: силер Алла Таалага баш ийгиле, Аллага сыйынгыла. Болбодубу? Анда күтө бергиле, 3 күндүн ичинде силерге азап келет деп коомду таштап кетет. Ушуну билиңиз, пайгамбар болуп туруп, ал коомго Алла Таала азап түшүрбөйт. Бул Алла Тааланын алтын эрежеси бул. Пайгамбарды чыгарат дагы, анан ошол жерге азап түшүрөт. Лут пайгамбарды дагы билесиздер. Ибрахим пайгамбар айтпады эле периштелер баратканда: "Ай, ал азапка кетип атабыз" дегенде. Ал жерде Лут пайгамбары барго десе, билебиз биз аны. Лут пайгамбарды чыгарабыз дагы, анан азапты беребиз дейт. Куранда да Алла субханаху ва таала айткан: "Эй Мухаммад, сен болуп туруп, биз аларды азаптабайбыз. Жана алар истигфар кылган болсо эле, биз аларды азаптабайбыз" дейт. Азаптан сактана турган эки эле жайы бар дейт Хазрет Али разияллаху анху. Биринчиси пайгамбарыбыздын өзүнүн болуусу, экинчи пайгамбар дүйнөдөн кетсе, анда ошол коом эл Алладан кечирим сурап туруусу дейт мына. Качан ушул үммөт адамдар Алла Тааладан күнөөлөрүн мойнуна алып, кечирим сурап эле тура турган болсок, Алла субханаху ва тааланын азабы келбейт экен да. Алла Тааланын "Ма кана Аллаху лию'адзибахум ва анта фихим ва ма кана Аллаху му'адзибахум ва хум ястагфирун" деп Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде ушуну айтып койгон тугандар. Демек, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн кетти, эми экинчиси калды. Алланын азабына душар болбой турган нерсе ал кайсы? Истигфар, Алла Тааладан кечирим суроо, Алла Тааладан күнөөлөргө тооба кылуу болуп эсептелинет экен. Кандай болбосун, Юнус алейхиссалам аларды ушу таштап чыкты. Чыккандан кийин 3 күнгө чейин азап келиш керек эле да. Азап келиш керек эле.
Азаптың белгілері келіп атканда, Юнус алейхиссалам ал кетіп қалды дағы, қоң ел бардығы майданға шығып, еркектері, аялдары, балдары дегендер, айвандарын қоша алып шығып, ийлап Алла Таалаға дуа қылышты. Я Алла, шу азап келбесин деп бардығы тооба қылғандықтан Алла Таала жібере тұрған азабын, баштап атқан азабын қайра тартып қойды да. Мына ошол жерде анан кейін Юнус алейхиссалам бұл ачуланып бір жек барген қой, мен аларға барып не қылам деді. Егерде азыр бара тұрған болса, азап болбой қалса, ал уақытта демек мені жалғаншы деп есептешет дағы. Алла ошол уақытта жалғаншыларды адам өлтіріп қойышы екен да, ұрыпчу. Ошол ниеттен анан кейін қой ал жаққа барбайын деп, бер же башқа жаққа кетіп деп, деңіздің шетіне келсе, чоң дария екен, дария. Шетіне келе тұрған болса, кеме бар екен. Ал кемеде толтырылған адамдар. Ошол кемеге шығып алады Юнус алейхиссалам. Анан бұл анча-мунчалар таниды экен Юнус алейхиссаламды. Бұл кейбірлер риваяттарда келет, ақысын албайбыз деп. Кандай болбосун, бир аз жүргөндөн кийин эле кеме токтоп калат. Кемени ошол жүргүзгөн өзү капитандары не деп коет? Ошолор айтат экен, алар билет экен дайыма. Чото бизде ушу бирөө качып келген, же болбосо бир күнөө кылган, же болбосо ушундай бир неме болгон, кеме эми алдыга дагы жылбайт, аркага дагы жылбайт. Эмне кылыш керек деп? Анан ошол жерде Юнус алейхиссалам өзүнүкүн билет дагы мына деп өзү ошого ал убактарда ушундай экен, сууга өзүн курмандык чалмайынча бардыгы чөгүп кетиши мүмкүн. Же болбосо ошо киши өзүн сууга ыргытыш керек экен да. Кандай болбосун, мынакей ошол жерде анан чучугулак ташталынып калат экен. Чучугулакты билесиздер, чучугулак чыкканда кимдин аты чыкканда? Юнус алейхиссаламдын аты чыгат. Кой десе, кайра экинчи жолу Юнус алейхиссаламдын аты чыгат. Үчүнчү жолу Юнус алейхиссаламдын аты чыгат. Кайра чыга бергенде Юнус алейхиссалам сырткы жеңил кийимдерин таштап туруп, анан ошо сууга ыргыйт. Сууга ыргыганда мынакей кит келип Юнус алейхиссаламды жутуп алат тугандар. Жутуп алып, бир риваятта Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхун айтканына караганда 40 күн киттин ичинде болот туган. 40 күн. Кээ бир риваятта 7-5 деп келген да жерлери бар. Бирок Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхунун айтуусунда 40 күн. Алла Тааланын буйругу болот китке, бул сенин тамагың эмес. Бунун этине, сөөгүнө зыян жеткире турган. Сенин ичиң буга турак жай. Деп киттин ичинде ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дуаны 40 күн айтат. Алла субханаху ва таала Куранда айтып келгени, эгерде Юнус алейхиссалам буну айтпаганда, ушу зикирди айтпаганда, кыямат күнгө чейин балыктын ичинде калып кетмек дейт. Бул жөнөкөй эмес, калып кетмек дейт. Мына Алла субханаху ва таала ушуну айтат. Biz естеген Юнусту балык ээсин качан ал ачууланып кеткенде жана күмөн кылганда биздин ага эч качан кудуретибиз жетпейт деп кийин ал жалынып чакырды караңгылыктарда фиддулумат 3 караңгылык дейт. Балыктын ичи өзүнчө караңгылык, суунун ичи өзүнчө караңгылык, ана түндөсү өзүнчө караңгылык, караңгылыктын ичинде караңгылыктар дейт. Ошонча караңгылыктардын ичинде дагы бул Алла Таалага кайрылып чакырды. Не деди? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Мына ушу Юнус алейхиссаламдын дуасы тугандар. Бу аяты карима деп коет буну. Сенден башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Аруу затсың я Алла. Ла илаха илля анта субханака, сен аруу затсың, бардык айыптан тазасың. Шек күмөнсүз мен залымдардан болдум деп. Ошондо биз анын дуасын кабыл кылдык жана аны кайгы камдан куткардык. Жана ушул сыяктуу биз момундарды куткарабыз деп Алла субханаху ва таала фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам ва кадалика нунжил муъминин. Кыямат күнгө чейин ким ыймандуу болсо, ушу дуанын берекесинен биз аны кандай гана кайгыга батпасын сөзсүз куткарабыз деп убада берген Алла Таала. Ошон мына дуаны алхамдулилlah кылым карыткан дайыма ушу дуага бекем болуп
ulamалар, талиб илимдер үммөттөн ушуга өтүп келген да. Бу Термизи шарифте дагы келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде риваят келтирген. Мен сиздерге буну айтайын. Мындай деген: кайсы мусулман өзүнүн кандай гана максаты болбосун, ошол максаты үчүн ушу сөздөрдү, ушу дуаларды айтып Аллага кайрыла турган болсо, Алла Тааланын сөзсүз кабыл кылат деген да. Демек, сөзсүз эле бул кайгыдан куткарылуу үчүн эмес, бир кандай жеке адамдын бир максаты боло турган болсо, мейли үйлөнүү болсун, үй салуу болсун, сапарга чыгуу болсун, ырыскы издөө, адалдан ырыскы издеген болсун, кандай гана максаты болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушул дуаны окуп туруп, алымдарыбыз буга ар кандай кылган. Кээ бирлери 300 жолу, кээ бир жолу 500 жолу. Кыскасы бул сан уламалардын тажрыйбасынан айтылып калган. Атак, сиз канча жолу окусаңыз, ошончолук иншалла сооп аласыз, жана ошончолук дуанын кабыл болушулугуна күчтүү таасири болот да. Мына ушул риваят Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анхудан келген, Термизи, имам Ахмад, Хаким бардыгы ушуну риваятты кылган. Демек, кайсы бир мусулман кандай бир максатына ушул сөздөрдү окуп туруп дуа кыла турган болсо, Аллах сөзсүз кабыл кылат деп айткан тугандар. Дуа, Юнус алейхиссаламдын дуасы ар заманга, ар максатка макбул экен да. Ар бир заманга дагы, ар бир киши үчүн дагы, ар кандай ишке дагы. Ушундай деп айтылган. Вакадалика нунжил муъминин. Алла Таала биз мына ушинтип куткарабыз ыймандууларды деп атат. Юнус алейхиссаламды куткарып, кыямат күнгө чейин келе турган ыймандууларды ушул жол менен куткарабыз деп. Демек, Алла субханаху ва таала кайрылууда мына ушундай улуу Алла Тааланын өзүнүн убадасы бар. Yunus aleyhisselam özü Yunus bin Matta deyip Kur'an-ı Kerim'de paygambarlardan İsa paygambar menen Yunus paygambardan gana nasabı apasına aytılına degen. Başkalar atasına. İsa İbni Maryam deyip, İsa kimdin balası? Maryam'dır. Atası niçin aytılbay kalı deyip. Allah atası çok, Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan. Oşunda öyle buldağı nisbat Yunus aleyhisselam'a dağı Yunus ibn Matta deyip, bul apasına aytılına degen. Qanday hikmati var? Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özü bilir. Jaratkan Allah Ta'ala özü bilir. Qoğum Yunus aleyhisselam'dı жалганга чыгарып, тоң моюндук кылып, куфурлугунда тура бергенде, ошондо алардан чыгып кетип, мына силерге 3 күндүн ичинде азап түшөт деп кеткен экен да. Фалаула канат кариятун аманат фанафаха деп Алла субханаху ва таала Кур'анда айтат, эгер бир кыштактар ыйман келтирсе гана, алардан ыйманы аларга пайда бере турган болсо. Айтат мындай дейт: илля каума Юнуса ламма аману кашафна анхум адабал хиззи фил хаятид дунья ва матта'нахум ила хин. Юнус пайгамбардын гана коому ыйман келтирип калды. Бул өзгөчө. Өзү мындай Алла Тааланын азабы келгендечи ал ыйман кабыл болбойт. Фираунга келип калгандан кийин Фираун деле ыйман келтирген, бирок ыймандын пайдасы тийген жок ага. Ал эми бул жерде кандай пайдасы тийсе, Алла субханаху ва таала илля каума Юнус, Юнустун коому гана азаптын белгилери башталганда эле булар сразу тоба кылган экен, чыга калышкан да. Успет этип калган дегендей да, мындайча айтканда. А болбосо буларга да азап келет эле. Качан ыйман келтиргенде биз алардан дүнүйө жашоосундагы кордук азабын алып койдук дагы, бу дүнүйөдөгү ага кичине бир жыргал жашоосун белгиленген мөөнөткө чейин берип койдук дейт. Толук ыйман келтиришкен эле. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, 100 миңден ашыгыраак кишиге жиберген экен Алла субханаху ва таала пайгамбар кылып, 100 миңден ашык кишиге жиберген экен. Фалтакамахул хут ва хува мулим дегени, буну Юнус алейхиссаламды кит жутуп алганда, бул өзүн жемелеп бышайман болгон экен. Эмне үчүн мен ушу сапарга чыкканымды Алланын өкүмүн күтпөстөн туруп, уруксатсыз чыгып кеттим деп ушуга маламат, ушуга өзүн жемелеген экен. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, силер Юнус пайгамбардычы
ла яқуланна ахадукум инни хайрун мин Юнус. Сілердің біреуіңер дағы айтпасын, мен дейді, пайғамбарымыз өзі айтып жатады, мен Юнустан жақсырақмын депші. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам кішіпейілдегі ұшыға чейінде, тура пайғамбарымыз бардық пайғамбарлардан ең абзел болғанда дағы, мені Юнустан жақсырақ деп біреуің дағы айтпағыла деген да. Не үшін? Юнус алейхиссалам бұл жерде күтпестен тұрып шығып кеттелі, Алла Тағаланың тарауынан кішіне ескерту келді да. Андай ескерту пайғамбарымызға да келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям абаса ва тавалла ан жаахул а'ма, көз әзиз сахаба иманды келсе пайғамбарымыз кішіне көңіл бұрмай қойғандықтан Алла Тағаланың тарауынан ескерту келген. Бұндай пайғамбарларға ескерту келгеніче, бұл Алла Тағаланың бір наразышылығы, жоғысы бұлар бір күнә қылғандың себебінен емес. Себеп дегенде улу заттардың анша-мұнша кішіне әдепсіздігі бұл чоң нәрсе болып есептелінеді екендігі. Ошондуктан Алла субханаху ва тааля ескертулерді бергенде. Вала aqulu inna ahadan afdal min Yunus. Мен дағы айтпаймын, біреу дағы Юнустан абзел деп. Не үшін ушундай дейді? Ва инна Юнуса ла минал мурсалин. Юнус пайғамбарлардан бол. Ушу айтқан еле сөз пайғамбарымыздығы шарапаттылыққа жетішті. Хафиз ибн Хажар Асқалани рахматулла алейх бұл жерде айтқан. Не үшін Юнус алейхиссаламды башқа пайғамбарларды емес, Юнус алейхиссаламды Алла пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтып жатады десе, мұшу оқиғаны оққанда анша-мұншаның жүрегіне келіп қалбасын. Юнус пайғамбар қауымынан шығып кетті дағы, Алла Тағаладан рұқсат албастан, өкімді күтпестен тұрып, сапарға шығып кетіп, кішкене кемшілдік қылып қойды да, бұдан да кішкене күнә болып қалды да, деген ой келіп қалбасын үмметтің жүрегіне, ойына. Ошон үчүн мына пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам бұл туралы, пайғамбар деген ал бөлек. Пайғамбарлар маасум, күнәлерден сақталған болады, чоң күнә кішкене күнәлерден дағы. Фалаула аннаху кана минал мусаббихин. Егер де тәсбих айтылушылардан болбағанда Юнус пайғамбар, лабита фи батнихи иля яуми юб'асун. Адамдар қайрат тірілген күнге чейин Юнус алейхиссалам балықтың ішінде қалып кетмеген еді да. Ошоға чейин бұл ошо тәсбих айтпаса, тәсбих айтса, ла илаха илля анта субханака inni kuntu minaz zalimin деп, ошоны айтат. Алланың ошо зикирин, Алла Тағаланың ошо зикирин кылбаганда қалып кетет эле дейт. Ошонун берекесинен 3 караңгылыктын ичинен Алла субханаху ва тааля алып чыгып койду да. Бұл жерде ат-тасбих вал i'tiraf, at-tahlil bil khudu wa tawba ilayhi wa ruju' ilayhi дейт. Мынаки Алла Тағалага кайрылуу, Алла Тағалага илтижа кылуу, Алла Тағалага берилүү, тооба кылуу, мойынға алу үшін, ушунун себебинен да. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Я гулам, ей бала деген, инни муаллимук калимат, мен саңа бір топ сөздерді, дуаларды үйретіп қояйын. Ихфадилла яхфадка, Алла Тағаланың динин сақта, Алла сені сақтайды. Ихфадилла таджидху туджахака, Алланың динин сақтағын дайыма алдыңдан табасын Алла Тағаланың жардамын. Таарраф илалла фир-раха, я'рифука фиш-шидда. Алла Тағаланы сен ушул бир жакшы күндөрдө эстеп жүрсөң, кыйынчылык күндө Алла сени эстеп, сени таанып жүрөт дейт мына. Демек, Алла субханаху тааlanın ден соолук жакшы учурунда эстесек, урсак тоқ учурунда эстесек, аманчылык учурунда эстесек, Кудай сактасын, кичине авал келип калса, жараткан Алла Таала бизди дейт. Хадистерде келет. Ошон дайыма Алла Тааланы жакшы күндөрдө эстеп жүргөн, кийин кыйынчылык башына түшкөндө эстегенде периштелер айтат экен. Бул баягы үнгө, үн, тааныш үн депчи. Анан жакшылыкта эстебеген, кыйынчылыкта эле вай башым деп кыйкырып башын кармагандарды айтат экен. Бул тааныш эмес үн го бул. Бул кайсы ким бул депчи. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бизге таалим тарбия берген. Фанада фи дулумат, кайрылды. Эмне деп Алла Таалага кайрылды? Караңгылыктарда. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп. Мына дуаны жаттап алышыбыз керек. Аял бала чакаларыбызга дагы жаттатырып коюшубуз керек туган. Бул Кур'анда Алла Таала айткан улуу пайгамбар Юнус алейхиссаламдын дуасы кыямат күнгө чейин имандууларга пайда бере турган, имандуулардын ишин бүтүрө турган, себеп болгон, максатын ишке ашыра турган ушундай улуу дуа тугандар. Фастажабна лаху. Мынаки ушу дуаны айтканда Алла эмне деп атат?
Биз кабыл кылдык аны дейт. Юнус пайгамбардын айтканын уктук, аны кабыл кылдык. Вана жайнаху, жана куткардык минел гам. Кандай кайгыда болчу, элестетип көрүңүз. 40 күн балыктын ичинде деген оңой эмес да. Кийин айтат: "Фа иннаху лам ядбиха муслим рабба фи шайин катту илля истажаба лаху" деп келет экен мынакей. Бул кайсы? Тирмизиде, Насаиде келип атат бул хадис. Ким ушу дуа менен Алла Таалага кайрыла турган болсун, кайсы гана бир мусулман, кайсы гана нерседен ушу дуа менен кайрылса, Алла аны сөзсүз кабыл кылат дейт мынакей. Демек, кайсы максатта болуп турган болсо, ишке ашат деген сөз. Фанабаднаху бил ара ва хува сaqim. Кийин Алла субхана ва таала өзүнүн убактысы келгенде, ушу дуанын берекесинен куткарган убактысы келгенде, кит келип туруп оозунан кусканда, ушундай бир кең майданга чыгарып койдук дейт. Ва хува сaqim, оорулуу болчу дейт. 40 күн тургандан кийин жаш баладай болуп калган экен. Адам жаш баладай болуп калат экен. Менин эсимде бар да, мен 27 күн 2006-жылы январ айында койкада жатып калдым. Турбай, баспай. 27 күн. Турганда баса албай калат экенсиң, болду. Жөрмөлөгөмүн да, жаш бала жөрмөлөйт го. Ошондой эле болот экен. Анан барып акырын мындай дубалдарды кармап, анан баскамын. Демек, ошондой болуп туруп кала турган болсо, бул таң калыштуу эмес. Кудай сактасын, Алла Таалам эчкимизди оорутпасын. Бирок мен ошо эсимде 27 күн ошо кроватта турбай жатканымда, кийин турганда адам путуна тура албайт экен. Жөрмөлөп акырын. Кудум ушундай мисалда, мен бул жерде Юнус алейхиссалам сaqim, оорулуу болчу дейт. Ошон үчүн акырын эмне жаш баладай деп айтышат мынакей. Сахра васалана батафиха, эч өсүмдүк өспөгөн ушундай бир чоң мындай кең жерге чыккан экен. Эме кылган, кускан, чыгарган. Ал жерде бир эми кандай болбосун, балыктын ичинен эми жарык болбогондон кийин ал сен үйүңдө комната эмес да, убагында чай пышырып же тамак пышырып бере турган жер эмес да. Кандай болсун, бир кандай анын баары зыяндыгы, зарары келген да. Ошон үчүн оорулуу чыкканда ва хува сaqim дейт Алла Таала. Ал оорулуу болуп чыкты дейт. Оорулуу болуп чыкты. Кийин кандай болду? Ва амбатна алейхи шаджарatan min yaqtin. Жана биз ага Юнус алейхиссалам ошол жерде бир даракты өстүрүп койдук дейт. Ал кандай дарак десе, биздин ашкабак бар го. Ашкабак деп коебу. Биз өстүрдүк ага сөңгөксүз даракты. Стволу жок даракты. Ашкабак, яктыйын деп коет экен. Бунун да ушундай касиети бар экен ашкабактыкычы. Ашкабактын турган жерсе, ал жерге чымын келип конбойт экен. Чымын булар микробтун баарын ташыган, алып келген, алып кеткен немелер да буларчы. Бул бир. Экинчиси айтат, бунун аркылуу Алла субханаху ва таала жалбырагы менен жашырыш үчүн дейт. Үчүнчүсү бул кайсыл жерде гана турбасын, аны бир таасири тиеткенде бунунчу ашкабактын дарылуу жагы дагы яктыйныкы көп экен. Мен бир табыпка бир балдардын боору ооруп аткан эле да, боору. Анан кийин дары менен уже жадап кеттик. Ушу кандай бир табыпчылыктарыңыздан болсо бир сурап көрбөйсүзбү десе, мен бир бала бар эле, Асан деген бала, мына кара балталык бала. Сурасам, ашкабак жесин деди да. Анан кандай ашкабактын десем, бул ашкабак боорго өтө пайдалуу экен. Үстүн алып кете турган, баягы үстүнө боору кыйла бир оору эме болуп калгандачы, үстү аргандай болуп калганда, ушул ашкабак үстүн дарылап кетет экен да бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы ашкабакты жакшы көргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху бир сахаба айтат, мен ашкабакты жакшы көрбөйт элем дейт. Чоң табакта жеп атып пайгамбарыбыз ашкабакты эле издеп атат дейт, колду мененчи. Анан ошондон бери мен жакшы көрүп калдым дейт да. Ошон үчүн иншалла ашкабактын ушундай бир касиеттери бар туугандар. Кандай болбосун, ыйман менен амали салихка келгендерге Алла субханаху ва таала вада берген: "Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба." Ким жакшы амалды кылса, эркек болсун, ал аялы болсун, айырмасы жок. Ыйман менен эле болгон болсо, биз ага эң таза жашоо беребиз деген. Алла субханаху ва таала бардык абалда анын жашоосун таза кылып коет экен. Анын жашоосуна Алла субханаху ва таала береке берип коет экен. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааланы дайыма эстеп жүрөйлү. Мынакей бүгүнкү сабакта Зулкифл менен
Юнус алейхиссалам, булардын сабактары, булар аркылуу бизге эмне келди? Булар аркылуу бизге ушундай сабак келди. Алла Таалага дайыма кайрылуу. Куткаруучу жараткан Алла Таала турган. Бизди эч ким куткара албайт. Дүйнөнүн кайгысынан дагы, ахиреттин кайгысынан дагы Алладан башка эч ким куткара албайт. Ачуулангандын зыянын уктук тургандар, ошондуктан биз аракет кылайлы ачууланбаганга. Себеп бул жерде мындай дагы экен да. Алсыз ачууланат, аны биз билебиз да. Мисалы, оорулуу адам ден соолугу жакшыга караганда ачуусу тез келип турат да. Алсыз да себеп. Экинчиси мисалы аялдар, эркектерге караганда ачуусу тез келет. Эмне үчүн? Алсыз. Үчүнчүсү жаштар. Жашы улгайганга караганда тез ачуусу келет. Себеп эмне? Алсыз. Макулбу? Ошондой эле мүнөзү начарлар дагы тез ачуусу келет. Мүнөз жакшыганда. Демек, бул алсыздардан боло турган неме экен да. Ошон үчүн муну айтып атканыбыз бүгүнкү күнү үй бүлөгө эң зарыл керек маселе турган. Биз ачуубузду жутканды билейли. Ачуубузду жутканды билейли. Ачуу аркасынан көп нерсени жамандыкты чыгарып берет. Ошон үчүн аялдарга, бала чакаларга ачуулангандын кажети жок. Айтат, чынын сынганга чейин айтып кал, сынгандан кийин кажети жок дегендей, ага чейин жакшынакай айтып калышыбыз керек балдарга дагы тарбиясына. Бирок мына ал жердеги ачууланганда эч качан жакшы сөз чыкпайт. Ачуулансаңыз үйдөн чыгып кетип туруң. Болбосо урушуп кетип, талак балак деп, уруу берип, тепкилей берип, бунун бардыгы шайтан ошол аркылуу сизди курал кылат дагы үй бүлөнү бузат. Үй бүлө бузулгандан кийин бул ачуу боюнча алымдар өтө бир башкача сөздөрдү айткан. Аввалил гадаб жунун ва ахируху надан деген. Бул эмне дегени? Ачуулуктун алгачкысы башталганда бул жинделик экен да. Топонон баштайсың да. Аягы эмне? Пушайманчылык. Дамыла ушу талак берип койдум, эми жарашканга бир мүмкүнчүлүк барбы? Не болду эле? Ушундай деди. Аны ачууланганда талак түшөбү, түшпөйт деп уктум эле деп. Талак жыргап атканда береби эле? Ачууланган деп айтат да. Ошон үчүн бул жаман нерсе бул. Абгадул халайл индаллах ат-талак. Адал нерселерден эң Алла Тааланын ачуусун келтире турган нерсе талак, ажырашуу экен да. Мынакей ошол. Бул адал, арам эмес. Бирок эми карап туруп, ошого шариятыбызда мисалы адал кылганы менен буну эмне кылып койду? Эң Алла Тааланын ачуусун келтирген амал болуп калды. Ошондуктан туугандар, иншаалла мынакей аялдарды, энелерди, эже карындаштарды, кыздарды буларга бир жакшы мамиле кылайлы. Майлыбы? Алла разы болсун.